Урматтуу бир тууганым, эми мен сиздерге баягында бир айтып кеткем да. Мен демек менин дарылоо ыкмам эмнелерден турат депчи. Мен сөзсүз түрдө суун ичирем деп айтканмын. Сөзсүз түрдө курсакка массаж жасатырам деп айтканмын. Сөзсүз түрдө бездерге массаж жасатып айтканмын. Сөзсүз түрдө колду тамактан кийин көтөрүү, курсак менен дем алуу, денени самын менен көбүртүп шыбоо, болбосо виватон деген сыйык менен шыбоо. Эми акыркысы бул чөптөр. Чөптөр аларды экиге бөлүнөт. Кычкыл чөптөр жана щелочь чөптөр. Демек, биз азыркы пандемия мезгилинде биз щелочь чөптөрдү ичишибиз керек. Щелочь чөптөр ошол эле баягы тамакка окшоп организмге киргенден кийин биздеги керексиз нерселерди бизден чыгарып берүүгө жардам берет. Эми аларды биз албетте суу менен кошо ичебиз. Сууга демдеп ичсеңиз болот, сууга кайнатып ичсеңиз болот. Ошол чөптү салып туруп, сыртынан паровая ванна кылып туруп, сыртынан кайнатып туруп ичсеңиз болот. Чөптөрдүн эми эске тутуп калыңыздар. Демек, чөптөрдөн кайсылар щелочь чөптөргө кирет? Ушулар бизге кантип бизге кирген вирус болобу, башка болобу, баарын кантип бизден чыгарып берет. Мен ушуну көбүрөөк карап, анан ушундай выводко келдим, жыйынтыкка келдим. Демек, имбир эң сонун щелочь, кысталхинт эң сонун щелочь. Менин бир таанышым айтат да, эже мен ушуну эле демдей берип эле 5 күн жатып эле ушундан эле туруп кетти атат, көрдүңөрбү? Ал суюктук ичти, ал баарын жасады, бирок чөптөрдөн ушу кысталхинтти, ага кысталхинт жардам берген. А мага имбир жардам берди. Эң жакшы 1000 оорунун дарысы бул кара зире, черный тмин. 1000 оорунун дарысы. Мындан тышкары чеснок, лимон, куркума, финики, ашкабак, бал. Мына ушулардын бардыгы бизде щелочь продукталар болуп саналат. Булар бизге кирген вирусту жашаганга мүмкүнчүлүк бербейт да. Себеби, мен дайыма айтып келем, эсиңиздерде болсун, бизге кирген майда жандыктын бардыгы щелочьту жаша албайт. Щелочьту алар өлүп калат. Ошон үчүн биз аларды өлтүрүүгө аракет кылбашыбыз керек. Биз денедеги кан тамырды, денедеги без тамырды биз щелочка айландырсак эле, алар бизди тыштап чыгып кетет. Мен дагы бир жолу кайталайын. Менин профессорум айтат: "Гүлсана, аларды өлтүрүп не кылабыз?" дейт. Давай аларды бизден чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк берели деп атат. А мүмкүнчүлүк эмне? Мүмкүнчүлүк бул суу. Ушул сууларга кошулган чөптөр. Мүмкүнчүлүк эмне? Курсактагы органдарды жакшылап иштетип, кыймылдатып, кан айланууну жакшыртуу. Мүмкүнчүлүк дем алуу, дем чыгаруу, өтүңдү жакшы иштетүү. Көрдүңөрбү? Өт дагы щелочь. Бул чөптөрдүн баары щелочь. Суу щелочь менен кошо кирип атат. Демек, биз алардын бизде жашоосуна биз мүмкүнчүлүк бербей коюшубуз керек. Анан алар бизди тыштап чыгып кетет. Мына, көрдүңүздөрбү? Урматтуу бир тууганым, сиз азыр эле пандемияда эмес, сиз өмүр бою денеңизди кычкыл чөйрөдөн щелочь чөйрөгө айландырып туруңуз. Бул деген демек эле ушул эле чөптөр, имбир болобу, чеснок болобу, кысталхинт болобу, хелба деген дагы абдан жакшы чөп бар, мына эсиме түшүп калды. Ашкабак болобу, бал болобу, куркума болобу, щелочь чөптөрдүн бардыгын ичиңиздер. Сиздин денеңиздеги майда жандыктар жашоого мүмкүнчүлүк албастан сизди тыштап чыгып кетүүсүн мен өтө каалар элем. Саламатта болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.